Буйрук. Эки периште узак жолдо жолоочулап жүрүп, түн киргенде бир чоочун үйгө кайрылышат. Ал үйдүн ээси бай жашаган оокатты кенен адам экен. Өзү да үй бүлөсү да жолоочулардын конуп кетели дегендерин жактырбай, аларды конок бөлмөгө эмес, үйдүн муздак жертөлөөсүнө киргизип коюшат. Экөө төшөнчүлөрдүн даярдап жатканда алардын уулуусу дубалдын боорундагы оюлуп калган тешикти көрөт да, аны жакшылап бүтөп салат. Муну көргөн кичүүсү үй ээлеринин кайсы жакшылыгы үчүн бүтөдүң деп нааразы болот. Анда уулусу: баардык нерсе сен сыртынан көргөндөй боло бербейт деп коет. Кийинки күнү алар жолун улантып дагы бир нече чакырым жолдо жөө басышат да, түн ортосунда жакыр жашаган түгөйлөрдүн үйүнө багышат. Жубайлар жокчулукка карабай бир тамагын алып чыгып меймандап, жолоочулар жакшы эс алышсын деп өздөрүнүн төрүн жана төшөнчүсүн беришет. Таң сүрүп калган маалда үй ээлеринин ыйлап жаткан үндөрү угулат. Көрсө эптеген оокатын улап турган жалгыз уyu байланып турган жерлеринен өлүп калыптыр. Жолоочулар кайрадан жолго чыгышканда периштелердин кичүүсү уулуусунан карап кейиштүү сурайт. Эмне үчүн мындай болду? Биринчи үй бүлө өтө бай, пейилдери тар болсо да сен аларга жакшылык кылып, дубалын бүтөп берип койдуң. Бул жакыр үй бүлө пейилдерин кенен ачып, жардамын берсе да сен алардын жалгыз уюн сактап кала албадың. Баардык нерсе сыртынан көрүнгөндөй боло бербейт, дейт мурдагы сөзүн кайталап уулуусу. Байдын жер төлөөсүндө тешиктин ордун табылыс кылып атайып бүтөдүм. Анткени эми алар ал жерден алтындын таппай калышат. Бул жакыр үй бүлөгө болсо түн ичинде кожоюндун байбичесин алып кетиш үчүн ажал келди. Бирок мен ага байбичесинин ордуна уйду бердим. Эми экөө уйду көмгөнү барып, ал жерден мен катып койгон алтындарды таап алышат. Баардык нерсе сыртынан сен көргөндөй боло бербейт. Жашоодо бекеринен эч нерсе болбойт. Бул ааламда баардыгы же сыноо, же жаза, же белеги болуп келет. Франсуа Вольтер, француз ойчулу, акын. Аягы.